Гүлшан эже, анда маегибизди дагы улантсак, сиздин бүгүнкү эртең чыккан видеоңуз боюнча сөз кошкугум келип атат да. Бүгүн күндө черная дыра пайда болду деп айтып атабыз. Ушунун тегерегинде маек кылып бериңизчи, бул деги каяктан келген маалымат? Бул информация НАСА благодаря телескопторго карады. То есть плазма очень большой выброс энергии болуп атты до сих пор. Магнитный бурялар болуп атты X класса. То есть это достаточно большие выбросы болду да. И вот очень большой выброс энергии болгондон кийин образовалась черная дыра. Ну, я не физик, я не могу объяснить с физической точки зрения. Бирок, тем не менее, бул нерсе эмне жөнүндө айтып атат. Жерге бул энергия катуу толкун менен түшөт. Так, бул уже бир жолу түштү, эми дагы түшкөн жатабы? Бир жолу эмес, практически каждый день, практически много түшүп атат. Азыр бирок мощный. Азыр мощный выброс болуп атат. Ошо мощный выброс жерге жеткенден кийин бул толкун адам затка маалымат деп коеюн, жарыктык деп коеюн. Анткени бул маалыматты кабыл алганга биз жетишибиз керек. Анткени если даярдыгыбыз түшүнгөнгө даярдыгыбыз жок болсо, анда физически биз бул эмени жарыктык деп коеюн, эми бул толкунду көтөрө албай калышыбыз мүмкүн. Анткени физический уровеньде баягы магнитный буря деген эле сөз жетиштүү окшойт, түшүнүктүү. Кандын басымы көтөрүлөт, баш айланат, баш оорулар болушу мүмкүн, инсульт, инфарктлар болуп калышы мүмкүн. То есть бул аябай катуу магнитный буряга баягы аябай сезимтал адамдар болот го. Баягы улгайып калган адамдар, баягы системасы кичине жакшы иштебеген, кан системасы жакшы иштеген адамдарда ошондой сезимдер болуп калышы мүмкүн. Бул именно ошо толкун адам затты ойготууга десем болот. Анткени негизи түшүп аткан энергиялар аябай жеңил, аябай кандайча десем, жумшак. Бирок адамдын ичинде коркунучтар бар болгондон кийин бул энергиялар катуу таасир берет и катуу кабыл алынат да, мындай очень жестко. Азыр биз айтып бул маалыматты элди коркутуп, эритроциттердин баарын коркутуп аткан жокпузбу? Жок. Бул нерседен коркпош керек. Коркуу сезим негизи болбош керек. Мээрим гана, мээрим менен ушул баары кабыл болот. Эң биринчи түшүнүккө келишибиз керек. Түшүнүккө. Без претензий. Без претензий. Эч кимден эчтекени эметпей, сурабай, эңсебей, жөнөкөй жашоо менен улантсак болот да. Гүлшан эже, 2012 жылдары баягы жаңы эра башталды деген сөздөр башталбады беле? Ошондон бери ушул убакка чейин баягы өткөл убакыт болду да. Балык доорунан биз водолей дооруна, суу көзү дооруна өтүп атабыз. Эми азыр интернет булактарында берилип аткан информация боюнча толук өттүк деген маалымат берилип атат. 20 марттан бери эра водолея прям полностью вступила. Энергиялар иштеп баштады десем болот. Бирок толук өтүү пока өтө элек боло элек. Анткени болжол менен 35-37 максимум жылдарга чейин бул өтүү болот дагы эле. Бул энергия эмне деп ичине токтосомбу? Бул энергия өтө жумшак, өтө жагымдуу, өтө баягы мээримдүү, сүйүктүү. Бул энергия эми кол өнөрчүлүк десем туура эмес болуп калат. Бул творческая энергия. Эгер колубузда бирдемке болсо, жасаганга, өнүктүргөнгө, өстүргөнгө ошол нерсе аябай жакшы жаратып, иштеп алга жетет. Адамдагы болгон таланттарды, касиеттерди ачат экен да? Ачат. Сонун, керемет. Гүлшан эже, ушул өткөл убакытты 12 жылдан берки ушул 35 жылга чейин болот деп атпайсызбы, созулат деп атпайсызбы? Ошол убакытты биз жанагы кемер же болбосо фотоновый поезд деп айтсак болобу? Фотоновый поездден өттүк да.
постан өттүк, кирдик, бөтө зону вступили дегенде. Ну, пока еще болот, турбулентность боло берет, анткени турбулентность термелүү. Ошол нерсеге биз даяр болушубуз керек. То есть биз ошол фотондун поезддон уже өтүп кеттикпи? Өттүк, кирдик уже бул зонага. Бул зонадан өтүп баратабыз. Бомбардировкадан өттүк. Азыр пока очень спокойный режим ожидания болуп кетип атабыз. Кыйын моменттен өтүп кеттикпи? Кыйын моменттен өттүк десем болот. Анткени бул коркунучтуу нерселер аябай болгон, бирок өтүп кеттик ошол нерседен. Анан эмне үчүн 35-жылга чейин? Эгер бүт энергиялар толук берилсе, биз чыдабай кетебиз да ошого. Матрицалар көтөрбөйт. Көтөрө албайбыз. Анткени идет перестройка ДНК, перестройка клетки болуп атат. А биз ошого сонастрой болушубуз керек. Мына жердин термелүүсү аябай бийиктеди, частота. А биз пока не соответствуем. Анткени 50 Гц деп берилип атат. 50 Гц это что? Благодарность. Ыраазычылык болуш керек, мээримдүү болуш керек. А биз көп адамдар мээрим эмес, рахмат деп айтканга, кабыл алганга еще пока жетише элекпиз. Көп. Мындай караганда 50 Гцтен кичинекей экен да. В принципе, аз эле. 200-гө еще чыга элекпиз деп койсоң болот. Эми 50 Гц деп эметип айтып атышат, там немножко частота көбүрөөк. Так, ошондо биз деген негизи канча Гцке чейин көтөрүлөт жердин вибрациясы? 1000ден ашат. Ойбай. 2000ден ашат. Это 35-жылга чейин. Анда ошондо биз кандай сезимдерди сезип калышпайбы? Сонун. Сон, э? Жыргал. Жыргалда жашап калышпайбы? Состояние. Тилеге тегиз. Сон. Гүлшан эже, биз өзүбүздүн денебизге ошондой жаңы доорго ылайыктуу болуп жукарып өтүш үчүн биз эми денебиз менен өтүп атабыз да, туурабы? Отуш үчүн биз кандай жардам беришибиз керек? Оюбузду өзгөртүүдөн башка. Мен бир канча жыл мурун мындан 4 жыл мурунго бир кремний көбүрөөк жеш керек, биздин тело кремниевый телого өтүш керек деген бир маалыматты уккам да. Бул нерсенин баары это жомок да. Жок, эчтеке атайлап бул тамакты же, мындай кийин деген сөз. Азыр айтып атпайбызбы, например, этти азайтыш керек. Анткени этте төмөнкү энергиялар бар. Чтоб денебиз жукарып кичине жеңилдесин үчүн этти азайтыкпа деген нерсе бар да. Бир жагынан ооба, анткени өсүмдүк тамак менен жеңил басып жүрөсүң. Бирок если денең даяр эмес болсо, этти алып салсаң, ачка адам бул злой адам десе болот. Туп-туура. Анан ачка болуп жүрсөң, сага витамин жетишпей атса, этти жешиң керек болуп атса. Эттен алган анан каякта болот да. Жок, мээримге анда келе албайсың да. То есть постепенно бул кетет. Постепенно кетет, ошого даяр болот баары адам. Барар. Мен сразу мындай кыйналып, муну ташта, муну жебе, муну кийинбе деп айтканга нельзя. Ар бир адамдын өзүнө келет экен да. Адамдын индивидуально, персонально ким кандай даярдык болсо, ошондой өтөт да. Анда Кудай буйруса, бул фотонный поездден өтүп кетсек, анда 50 журтубуз менен эле кирсек. Кирдикпи же чыгып атабызбы? Кирдик. О боже. Еще несколько этапов болот, анда өтөбүз. Мы только в световую зону вошли деп коеюн. Только жаган кирип атабыз. Всё, эми Кудай таам жеңилинен берсин анда. Жеңил эле болот, только даярдык болуш керек. Ошо мээрим, в основном мээрим менен эле. Кабыл алуу. Эми ичибизде претензия көп болсо, тарыныштар көп болсо, мээримге өтө эле кыйын болот го, э? Өтө эле кыйын болот, биякта мындай процесстер болот. Буга, наверное, токтош керек. Тилекке каршы адистерде мындайды үйрөтпөй калышты. Бирок бул Чижевскийдин илимий аныктоолор бар болчу. Бар, эгер кимге кызыктуу болсо, мун жөнүндө сөз болуп аткан электрокалология. Демек кандын ичинде бул информация. Кызыл чылчалар, эритроциттер түз кыймылдаш керек. Бирок коркунуч пайда болгондон кийин алар бири-бирине жабышып, түз жүрө албай, ошол жерде тромб болуп, ичинде ошондой мындай взрыв десем болобу, жарылып кетиши мүмкүн. Ошол инсульт, инфаркттар деп магнитный буря, тем более энергияны аябай көп катуу берип атат. Ошол энергияны кабыл албай,
ичиңден дагы баары кысылып чыгып атса, ошол взрывтар болуп, албетте адам просто чыдабайт ушундай энергия бар. Анткени бүт жактан кысым болуп калат. А биз ошол кысымды өтүш үчүн баягы мээрим болгондон кийин, кечиримдүү болгондон кийин, эми бул мындай жөнөкөй сөз, албетте бул процесс оңой эмес. Бирок ичиңден баарына ыраазы болуп, бул ыраазычылыкка да өтүш оңой нерсе эмес. Бирок ошол ыраазы болгондон кийин, демек мээримди да кабыл аласың. Демек баарына макулдук болосуң. Баягы шайкештик деген сөз болуп атат, бирок гармония это вот эң биринчи этапы бул баарына макул болгонуна. Жок, сен келесиң десең макул болгонуңга албетте сен макул болбойсуң. Бирок берилип аткан сабактарга, айтылып аткан сөздөргө, баскан турган кадамдарга макул. Бул мага жакпай атат. Бирок эмнегедир бул нерсе берилип атат. Демек бул нерсенин да ичинде бирдемке бардыр деген ой менен түшүнүк болсо, ошондой ой менен кадамдарды ары жасап, баарын түшүнүп, анан өзү орду менен орду болот. Бирок баарына жыйынтык болуш керек да. Анализ болуш керек. Анализ. Эми бүгүнкү күндө ар бир адам өзүнүн гана үстүнөн иштеш керек болуп калды да. Мурун, например, бирөө ооруп атса апарып молдон апарып дем салдырып коюп жакшы кылып койбой деген уже болбой иштебей калды да. Ар ким адам, то есть ар бир душа ички дүйнөсү сама за себя болуп калды да. Только индивидуально, только персонально. Анткени эми образ менен айтканда, мисалы үчүн эки тоонун ортосунда жол бар. Бир тоодон экинчи тоого да өтүш, ылдый түшүп өйдө көтөрүлөсүң да. Бирок азыр эки тоо бирикти деп койсом болот. Ошол эки тоонун ортосунда бир жол бар. Только ошол жолдон жалгыз гана өзүң өтөсүң. Кыл көпүрө? Кыл көпүрө десе эле болот. Анткени индивидуально, персонально, даяр болгонуңа жараша, жүрөгүңө жараша. Эгер жүрөгүң жарык болсо, таза болсо, вперед, алтын орго. Бирок биздин ошо жарыгыбызга бизди бирөөлөр сыртыбыздан жаман көрүп атса, баягы көз тиет, сөз тиет деген нерсе бар го. Ошолор биздин жарыкка өздөрүнүн зыянын береби? Ар ким өзүнүн эмесин алат. Дейт го. Бирөөгө таранганга өзүңө дороже. Жок, а бирөө мага таранатсачы, допустим. Ошону айтып атам. Башка бирөөгө тарансаң, себе дороже. А мага тийбейт. Тийбейт. Эгер башка бирөөгө жамандык кылып атсаң, демек тиги иш тарынып калды да. Сен өзүңө демек жаман болуп атасың. Бирөөнү калпайтып атасың, калпайтканы сен биринчиден өзүңдү калпайтып атасың. Кайрылып тиет, Кайрылып тиет. Бумеранг иштеп атат. Биринчиден бумеранг, экинчиден синдром бабочки. Анткени бир жактан көпөлөк учуп баратканда канаттары менен жайылып гүлдөнүп турат, а башка жакта ал аябай чоң ураган болуп калышы мүмкүн. Сон маек болду. Кушан эже, сизге сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Рахмат, баарыбызга. Сүйөбүз, баарыбыз